16-февралда Түп айылында 1999-жылкы достордун жаркын элесине арналган Көкбөрү оюну боюнча таймаш өткөрүлдү. Көкбөрү оюну боюнча таймаш маркум Азим, Арген, Анарбектин жаркын элесине арналып, жаштар арасындагы ынтымакты бекемдеп, улуттук оюндарга болгон кызыгууну күчөтүү максатында өткөрүлгөнүн уюштуруучу топтун өкүлү Амантур Мустапаев билдирди. Бүгүнкү оюн 1999-жылы төрөлгөн ушу 3 дос балабыздын жаркын элесине ушу 99-дардын атынан Куран окутуп эскерүү семин кылдык. Бардык досторубуздун атын айта кетсек, Азим, Арген, Анарбек үчөөнүн жаркын элесине арналган бүгүнкү иш-чарабызды жакшы аяктады десем эч жаңылышпаймын. Ушу мен биринчи ушу 99-жылы туулган жигиттерге ушунча ыраазычылыгымды билдирет элем. Ушу баарыбыз айтылган сөздү ортого салып, баарыбыз талдап чечишип, баарыбыз бир чечимге келишип, баары жок деген жок. Общий балдар чогулуп ушул оюнду өткөрдүк. Көкбөрү оюнун 5 команда катышты. 5 командага тең өзүбүздүн сыйлыктарыбызды бердик бүгүнкү күндө. Ушу бардык жигиттерге, ушул жерге келип ойноп берген жигиттерге ыраазычылыгымды билдирем. 99-жылкы жигиттерге да чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Үй бүлөлөрү менен, бир туугандары менен аман эсен болсун. Эч нерседен болбосун. Çok! Çatasına jettin! Jettin jigit! Ay! Aç kolu! Jana bir sağlık için uykudan beşsin! Бүгүнкү оюн Азим, Анарбек, Арген үчөөнүн жаркын элесине арналып 99-жылкы жаш муундаша Куран окутуп, классташтары, теңиштери оюн уюштуруп беришти. Ошол Куран окутуп жакшы, кырсыгы жок жакшы оюн болду. Жаштарга Кудай өмүр берсин, бакыт ыйман берсин, ачысын ойноп күлүп, оюнда кырсыгы жок ойноп жүрө берсин балдар. Бүгүнкү оюн деңгээли жакшы болду деп ойлойм мен. Балдарга рахмат, 99-жылкы балдарга. Ошо бир туугандарына жаркын элесине Куран окутуп, ошо элесинде жүргөн балдарга ошол Көкбөрү оюн уюштуруп бергенине чоң рахмат. Ушул оюнду уюштурган бүгүнкү 90-жылкы жигиттерге Алла ыраазы болсун. Ошо мынакей ушул 3 баланын бирөөсү Азим менин бир тууган иним болот. Алла ыраазы болсун. Окулган Куран кабыл болсун. Жаткан жерлери жайлуу болсун. Ушул жигиттердин иштерине ийгилик. Ушинтип эмне деген элдин башын бириктирип, бүгүн ушундай ынтымак оюнун уюштуруп бергенге чоң ыраазычылык ушул жигиттерге. Мындан ары дагы токтобой ушул жигиттердин ишине ийгилик. Алла ыраазы болсун дагы бир жолу. Ошо самый главный ден соолук, ынтымак, оюн кырсыгы жок өттү, Кудай буйрса. Ошол бардыгына бүгүнкү оюнга катышкан жигиттердин баарына үй бүлөлүк бакыт, ынтымак, достук дегендей, ушинтип эле бири-бирибизди сыйлашып, улуу күчүдөбөй жер жазышып жүрө берели. Малатсы жигиттер. Жигиттерде жакшы нерсени уюштуруп беришти. Эми жигиттер силерге да иштериңерге ийгилик, ушундайлар өткөн досту, өткөн ата эне, бир туугандарды эстеп турган жакшы. Gelemeyiz. Bu sizden ne ki? WhatsApp'ta da öyle. O da şey. Kamandan fulle yürüdü. Burçuk beyattı da karap koy belki. Oyun boldu, böyle kırsığı çok. Ne deyiz? 89'larga koy. 99'larga Allah razı olsun, Kur'an'ı kabul olsun. İnilerimizin жатқан жери жайлуу болсун. Аллахым бейишинен орун берсин. Ынтымагар өрчүй берсин 99'дар.
Турнирди өткөрүп жатат буюрса. Эмне дейбиз ушу өтүп кеткен балдардын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торкоо болсун. Түрүлөр калгандарыбызга баарыбызга Аллах таалам иман берсин. Эң негизгиси түп жергебизде ишарабы ынтымагыбыз болсун жигиттер. Ар дайым эле ынтымак сый талашып эле жүрөлү. Биринчи орунду Жылас, экинчи орунду Жигиттер, үчүнчү орунду Ынтымак жана төртүнчү орунду Урланбек ата командасы багындырса, 5-нчи орунду Карыбай ата командасы ээледи. Оюндун соңунда грамота жана байгелер тапшырылып, ак бата каалоо тилектери менен жыйынтыкталды. Бериктери баш берип, үзөңгүдөн бутуңар тайбайт, билегиңерге Кудай кубат берип, ынтымактуу болуп, оюнда эле жүргүлө. Кырсыгы жок оюн болсун. Амин. Аллах бар.